Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Достор, мага дагы жогору жактан эскертүү келди. Мен дагы силерге туура маалымат жеткирип турушум керек. Өзүңөр билгендей эле бүгүндөн баштап Москва шаарында өтө чоң рейд болуп жатат. Бул рейд кандай болот? Эмне кылыш керек? Мен силерге бардыгын түшүндүрүп берем. Кандай кылыш керек экенинчи. Туугандар, мындай кылабыз бүгүндөн баштап баарыбыз. Кечинде иштен келгенде, квартирага киргениңиздерде светтерди жакпаңыздар, туугандар. Болушунча шам жагып киргенге аракет кылгыла. Шам жагып, секин басыпчы. Кыбырап кужу деп сүйлөшпөгүлө. WhatsApp аркылуу сүйлөшкүлө квартирадагылар мененчи, жаныңарда отурган адамдар менен деле WhatsApp аркылуу сүйлөшүп тургула. Бир жума болот экен бул рейд. Бир жумага кухняны унуткула. Бир жумага тамак жебей турсаңар деле эсеп болбойт. Дагы айтып кетүүчү нерсе, эгер силердин алдыңардан же подъезддин алдынан силердин менттер кармалып отурган болсо, силер өзүңөрдү смело жоготуп сала бергиле. Өзүңөрдү жоготуп салгыла. Кыскасы мындай адрести айта албай калчудай даражага жетип калгыла да. Анан квартиранын ключун обязательно жутуп жибергиле. Жалко эмес да, 200 сомго кайра жасатып аласыңар. Квартиранын ключун жутуп бергиле. Семенилар, силер дагы бир жумага жумушуңарды токтотуп тургула. Күндүзгү эмес, кечинде деле иштер бар го, бизнестер бар силердин өзүңөрдүн элечи. Ошону бир жумага токтотуп тургула туугандар. Проблема кылып жаткан болсо, силер эч ойлонбой мага чала бергиле достор. Менин номерим өчүк болот.